21 бөлүм. Шайтан Ысрайылга каршы чыгып, дөөттү Ысрайылды санап чыгууга азгырды. Дөөт Жоябка жана эл башкаргандарга баргыла. Беер-шабадан Данга чейин Ысрайылды эсептеп чыккыла. Алардын эсебин алып келгиле. Мен алардын санын билейин деп айтты. Жояб: Теңир өз элин азыркыга караганда 100 эсе көбөйтсүн. Мырзам падыша, алардын баардыгы сенин кулдарың эмеспи? Менин таксырым муну эмнеге талап кылып жатат? Ысрайылды күнөөгө батырыш үчүнбү деди. Бирок падышанын сөзү Жоябты жеңип кетти. Жояб жөнөп кетип, бүткүл Ысрайылды кыдырып чыгып, Иерусалимге кайтып келди. Жояб эл каттоо тизмесин дөөткө берди. Кылычын кынынан суурган баардык ысрайылдыктардын саны 1.100.000 адам болду. Кылычын кынынан суурган жүйүттөрдүн саны 470.000 болду. Алардын ичинен лебилер менен бенжаминдиктерди ал санаган жок. Анткени падышанын сөзү Жоябка жаккан эмес. Бул иш Кудайга жаккан жок. Андыктан ал Ысрайылды жазалады. Дөөт Кудайга: ушуну кылып, оор күнөөгө баттым. Эми өз кулуңдун күнөөсүн кечире көр. Анткени мен акылсыз иш кылдым деди. Теңир дөөттүн көрөгөчү Гадка мындай деди: бар, дөөткө айт. Теңир мындай дейт дегин: мен сага 3 жаза сунуш кылам. Үчөөнүн бирин тандап ал. Мен аны өзүңдүн башыңа салам. Гад дөөткө келип, Теңир мындай деп жатат: өзүңө бирөөнү тандап ал. Же 3 жыл ачаарчылык болот, же 3 ай душмандарыңдан качып жүрөсүң. Душмандарыңдын кылычы сага жетет. Же 3 күн Теңир кылычын сунат. Жерди жугуштуу оору каптайт. Ошондо Теңирдин периштеси бүткүл Ысрайыл элин кырат. Эми ойлон, бул сөздү айттырып жибергенге эмне деп жооп берейин деди. Дөөт Гадка: бул мага абдан оор болду. Бирок Теңирдин колуна түшкөнүм жакшы. Анткени ал өтө ырайымдуу. Адамдын гана колуна түшпөсөм болду деп айтты. Ошондо Теңир Ысрайылга жугуштуу оору каптатты. Ысрайылдыктардын 70.000 адамы кырылды. Иерусалимди тукум курут кылыш үчүн Кудай периште жөнөттү. Ал элди кыра баштаганда Теңир бул апааттан кырылып жаткандарды көрүп, аларды аяп кетип, кырып жаткан периштеге жетишет. Эми колуңду тарт деди. Ошол учурда Теңирдин периштеси Жебустук Арабенанын кырманынын үстүндө турган. Дөөт башын көтөрүп, жер менен асмандын ортосунда жалаңдаган кылычын Иерусалимге сунуп турган Теңирдин периштесин көрдү. Ошондо Дөөт да, уруу аксакалдары да зумбал жамылып, жүз төмөндөп чыгылышты. Дөөт Кудайга: элдин санын алгыла деп мен жибербедим беле? Күнөө кылган мен, кыянаттык кылган мен. Бул койлор эмне кылды? Кудай Теңирим, сенин колуң өз элиң эмес, мага каршы, менин атамдын тукумуна каршы болсун. Өз элиң тукум курут болбосун деп айтты. Гад Дөөткө айтсын деп, Теңирдин периштеси ага: Дөөт келип, Жебустук Арабенанын кырманына Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай курсун деди. Дөөт Теңирдин атынан сүйлөгөн Гаддын сөзү боюнча жөнөп кетти. Арабена бурулуп, периштени көрүп, 4 уулу менен жашынып калды. Арабена эгин бастырып жаткан. Дөөт Арабенага келди. Арабена башын көтөрүп, Дөөттү көрдү да кырманынан чыгып, Дөөткө жерге жете таазим кылды. Дөөт Арабенага: кырманың турган жерди мага бер. Мен бул жерге Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай курам. Аны мага өз баасына бер. Элди кыруу токтосун деди. Арабена Дөөткө мындай деди: ала бер. Мырзам падыша көңүлүнө жакканын кылсын. Мына, мен бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка өгүздөрүмдү, отунга эгин бастырган шайманымды, нан курмандыгына буудайымды кошо берем. Баардыгын бекер берем. Дөөт падыша Арабенага: жок, мен буларды сенден өз баасына сатып алам. Анткени сенин менчиктериңди Теңирге арнагым келбейт. Жана бекер алгандарды бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалгым келбейт деди. Дөөт кырман турган жер үчүн Арабенага 600 шекел алтын берди. Дөөт ал жерге Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай куруп, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен тынчтык курмандыгын чалды. Анан Кудайды чакырды. Ал анын үнүн укту да, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык өрттөлгөн жайга асмандан от жиберди. Теңир периштеге: кылычыңды кынына сал деди. Ошол учурда Дөөт Жебустук Арабенанын кырманында Теңир анын үнүн укканын көрүп, ошол жерге курмандык чалды.
Муса чөлдө жасаган теңирдин жыйын чатыры менен курмандык бүтүндөй өрттөлүүчү жай ушул кезде Гибондогу дөңсөөдө эле. Дөөт Кудайга кайрылуу үчүн ал тарапка бара алган жок, анткени теңирдин периштесинин кылычынан коркту.